Эт жумшак ширелүү болуп бышышы үчүн аны куурудан мурда бир нече мүнөткө банандын кабыгына ороп, сыртынан жип менен байлап коюңуз. Андан кийин куурулган эт жумшак эле эмес, өзгөчө даамдуу да болуп бышат. Эмесе банандын ушул сыяктуу дагы көп кызыктары тууралуу алдыда таанышабыз. Бир гана бананда 90 килокалория бар экенин унутпаңыз. Банан биринчи жолу эне мээримине ээ болуп, бала эмизип жаткан энелерге күч-кубат берет. Жана операция болгондон кийин алсыздыкты жеңүү үчүн да таасири чоң. Ошондой эле бул жемиш аял затынын дене мүчөсүн бир калыпта кармап, ашыкча салмактуулуктан сактайт. Бирок дагы да болсо бир бананда 90 килокалория бар экенин унутпаңыз. Аны көпчүлүк учурда салмак кошуу үчүн колдонушат. Бананды сүт менен колдонууда кылдат болуңуз. Эгер сиз кант диабети менен ооруп жүрсөңүз, аны жегенге болбойт. Анткени банандагы кара тактар андагы канттын көптүгүнөн кабар берет. Баса, банан эң биринчи мырзалар көңүл бура турган азык, анткени ал мырзаларга көп энергия тартуулайт. 30 мүнөттөн кийин канда жетишерлик глюкоза пайда болуп, активдүү боло түшөт. Ал потенцияны көтөрүүдө чоң роль ойногон азыктардын катарына кирет. Банан калий булагы болуп эсептелип, жүрөккө, мээге, сөөккө, муундарга, тишке жана эң негизгиси булчуңдарга таасири чоң. Банан сөөлдөн арылтууда. Бананды эзип сөөлдүн үстүнө койсоңуз болот, же болбосо кабыгынын ички бетин сүртүңүз. Бул жемиштеги калийдин көп өлчөмү сөөлдүн тезирээк түшүшүнө жардам берет. Банандын курамы жана пайдалары. Банандын курамы С, В витаминдерге бай жана сасык тумоодон сактап, чарчаганды көп сездире бербейт. Экинчи, бир күндө 2 банан жеген адам организмин калий менен камсыз кылып, бир күндүк энергияны топтой алат. Бананды күнүгө жеген адамдын кан басымы калыбына келип, эч кандай дары колдонууга муктаж болбойт. Бөйрөк боор ооругандарга банандын жардамы чоң. Спорт менен машыккан адамдар короткон энергиясын 2 банан жеп калыбына келтирсе болот. Банан организмдеги углеводдорду калыбына келтирип, жеңил азык катары колдонулат. 100 граммда 90 килокалория камтылган, бирок майы жок. Ошондуктан арыктоону самагандар күнүмдүк азыктануусуна аны кошуп койсо болот.